Lan kısmışında hop kalsın senin dağı. Enemin yüreğini Gözünden yaş uzatmasın sürekli. Gözünden yaş uzatmasın. Ne? Sen de hop kalsın. Canım tamakçıya. Ölüp geçsin. Ölsün de öyle balam. Tamakçıya bular bilmeyi senin emeğin de. Elim ciğerim degenin de bilmeyi balam. Balam elim ciğerim. Ay balam. Sen de eleden tulgan sana cılıp kaçacaksın. Doktor balam. Benim için doktor çıkacak degende. Canım benim. Kaç dur şimdi? İlava balam. İlava var. Kaç şişe terörist öyle anlayamam. Kaç şişe yapıyor? Ayakta da çok kötü. Ulan bana oynasın gitsin bulun ne giriyordu? Men bayakta şu ötünüş keltirgende sizden Bişkek şahar sotuna geldik. Bardығы штампта эле келип атат да. Бардыгы иштечи. Кимдин кандай үй бүлөлүк жагдайы, ким кандай саясатчы, эмне кандай эч бир жөөлөрдүн келбегенин көрдүк да. Анан акыркы үмүтүбүз кечээ күнкү болду да. Биз түрмөдө жатып, ошондой бир кыймылдарга башыбыз келип атат азыр. Кечээ күнү кечке көрүп отурдук. Соттор кандай жүрөт? Эмне болот? Бишкек шаардык сотунда кичине болсо да бир адилеттүүлүк барбы? Жокпу? Сот системасы деги эле кандай деген бир суроого кечээ күнү жооп алдык да. Тилекке каршы кечээ күнү дагы биринчи сот отурумунда эле штампты басканда эле жөн эле мына адам тагдырын жөн эле бир группада отуруп чечип койгондой эле чечип коюп атасыңар да. Минтип Кыргызстанды биз эч качан өнүктүрө албайбыз. Башкаруу чарасы боюнча айтып атам. Эми бизди сүйлөгөнгө дагы мүмкүнчүлүгүбүздү алып салбай, сүйлөгөнгө дагы мүмкүнчүлүк берип коюңуздар, урматтуу соттор. Ошого ылайыктуу сөздөр бар. Сиздер түшүнбөсөңүздөр, мен түшүнүп атам. Мен ушуну, мен айтып аткан сөздөрүмдү ушул сот процессине ылайыктуу деп сүйлөп атам. Ошон үчүн мага мүмкүнчүлүк берип койгула, сүйлөгөнгө мүмкүнчүлүк берип койгула. Мен айтып кетмекчи элем. Кечээкү көргөн соттордон кийин менде таптакыр Кыргыз Республикасына сот системасы бар экенине таптакыр талкаланып калганына көзүм жетти. Мен ушул жерде отурган 3 сотко, чекчеге отурган прокурорго, следствияга баарына ишенбейм. Бир дагы сөзүңөргө ишенбейм. Анткени силерге мыйзамдын мы дегенде атамасы жок. Адилеттүүлүктүн А дегенде атамасы албай калыптыр силердечи. Ошон үчүн бизди минтип куугун туктап, муздак камераларга жаттырып, таракандар менен отравление кылып өлтүрөбүз десеңер, мындай эле атып салгыла. Кереги жок мындай кыйноонун. Мен Төрөгул Айтматов, Ишеналы Арабаев, Касым Тынысбаевдардын сот процессиндеги, акыркы сот процессиндеги болгон стенограмманы окуп чыктым. Алар тарыхта өздөрүнүн келечегине эң чоң бир ката кетиптир. Аларда ата турган тройка сотто аягына чейин адилеттүү чечим чыгарат деп ишениптир. Мен алардын катасын кайталабайм азыр. Мен силерге айтмакчымын. Мен силердин адилеттүүлүгүңөргө ишенбейм. Мен ал тарыхты кайталабайм. Тарых өзү ордуна коет. 137 кишини жөн эле барып атып салган ата бейитти азыр билесиздер. Эмне болуп атат тарых? Тарых тастыкталып, алардын адилеттүү Кыргызстандын келечегине күйгөн адамдар экенин азыр барып ошол жерге сүрөткө чыгып атасыңар.
Mına tarih şunday oldu. Hazır al zaman yok. Hazır sekretlүү zaman yok. Hazır internet zamanı bardығы taqылып отыр. Жүзүңөрдүн бардығы көрүнүп отыр. Прокурор, следователь, Жапеков. Мен бардыңарға айтып кетем. Biz Sadır Japarov emesiz. Biz Taşiyev emesiz. Biz жаңы Kırgızstandın жаштарынын liderlerimiz. Biz hiç kaçan siler menen tamırday bolup, juuruluşup, silerdi kayra koldonup, Kırgız elinin geleceğini talkalaганга жол бербейбиz. Biz dolugu menen ушул чириген сот системасын, чириген бийлик системасын талкалаганга баратабыз. Мен силерге муну жооп беришимди айтып кетем. Мен силер менен эч качан келишпейм. Мага бул ролевой оюндарыңардын прокурор отуруп ушинтип роль ойнотканыңардын кереги жок. Мени кайра апарып камап салгыла. Мен силердин ролевой оюндарыңарга катышпайм. Мага мен силердин жаныңарда извращенец эмесмин. Мен ачык айтып коеюн. Ролевой оюндарыңар кереги жок. Мен чыгарып салгыла. Кереги жок. Азыр кеттим мен. Хорошо, отырыңыз. Прокурор. Keyin chaqirdi. Günahınızı moynuңuzga alыңыз deydi. Bir dalil alıp kelgilechchi, bir dalil. Bir ele dalil ko'rsatchi, men günahını moynuma alayım deydi. Hech narsasi yo'q. Bir dalil ko'rsatib olgan yo'q. Жанында отырған тергөөчү айтып атат. Сиз деген сурады. Анысы сурап атат. Эмне сурап берейин дейт. Эми өзүңөр ойлосоңор, тергеп аткан, иликтеп аткан адам даярдайт да, материалды, факттарды даярдап туруп, допростун суроолорун, сурактын суроолорун даярдап коет. Мына ушул келсе азыр сурак алам да, ушул суроолорду берем деп. Эмне суроо берейин деп Жапековдон сурап атат. Жанында отурган тергөөчүсү. Эми же күлөрүң билбейсиң, же ыйларың билбейсиң. Бир чети буларды да аяйсың. Өздөрү тапшырма аткарды, буйрук аткарды, өздөрүнүн алпарды да бир бурчка такап алышты дагы, эми ошол бурчтан чыгарып амалын таппайбышат да. Анан эми улам эле ой, булар мындай кылабыз деген, тигиндей кылабыз деген деп ар кандай материалдарды чыгарып, эптеп бизди камап кармап отурушат. Анан өткөндө урматтуу сотторго кайрылып кетким келет. Өткөндө токтомдо бөгөт чараттын узартуу боюнча токтомдо жазып атат. Биз экспертизага бердик дейт. Экспертизага бергенде дагы бүт экспертизанын бүт түрүнө бердик. Мен эң таң калтырганы техникалык экспертизага бердик дейт. Эмнени берет? Мен телефонум менен менин компьютерим берип атат да техникалык экспертизага. Эмнесин берет? Телефон ок чыгарат экен, же компьютеринде жардыруучу заттар бар бекен деп бере берет. Эмнесин берет? Эми өзүңөр деле ойлоп көрсөңөр. Менден мисал курал алып кетсе бир жөн аны техникалык экспертизага берсе болот эле. Алып кеткени 2 компьютер, 1 телефон. Балдарым компьютерларына чейин көтөрүп кетишти. Эми ошол техникалык экспертизага берип атты. Мен кайсы сөзүмө лингвистикалык экспертизага берип атканым дагы мага таң калыштуу да. Мен Кемпирагат жөнүндө Кемпирагат деген оозуман чыкпаса, Кемпирагат деген сөздү мен эч жерге жазбасам, мен чынында Кемпирагатты коргогон жокмун. А ошого өкүнүп атам азырчы. Коргогон жокмун. Чек ара маселеси кандай болбосун, чечилип калсын деген баягы жаңылыштуу пикирде жүрүпмүн. Ошон үчүн жана иш-чараларга дагы кошулган жокмун да. Азыр өкүнүп атам чынындачы. Ошондой эле чогуу эле ошо коргоочулар менен эле ызылдап бардык иш-чараларга катышып эле жүрсөм болот да. Бирок алыста болуп калдым, катыша албай калдым. Başka zal gerek. Открытые заседания болгондон кийин башка залда өтөт. Башка зал керек. Ben Prezidentin atasının emine kalırsa, kafası emine kalırsa şu tribünlerde aytıp düşünürler. O sonra bu kurmuşsa daimine doğup polseler kim al kişinin balası benim kızımın kalması lazım. Bu tabiat kahraması olmaz. Benim kavlar mı? Kavlar mı?
90 seviyesinin kim gelir var? Yerini çıkartmasına Roşallah. Mesela. Zaman ustamış bakar. O zaman evet. Sosyalizm değil mi? Kişi ister.